Салам 11 класстын бүтүрүүчүлөрү, силер менен кайрадан элдин сыймыгы. Бул сабак мурунку практикалык сабагыбыздын улантысы, анда эмесе сабагыбызды уланта берели. Демек, фабрикада мурунку жумушчулардын саны 500 экен, 500. Демек, толук кези бул 100% болот, туурабы? 100%. Демек, 500 азырынча 100%, андан кийин 600гө көбөйтүп атат. Демек, 600гө көбөйүптүр. Демек, ошо 600гө көбөйгөнү канча процентке көбөйгөн деген суроого жооп издейбиз азыр. Пропорция алып чыгарабыз. Демек, муну өзүңөр чыгара аласыңар пропорция менен. Демек, могу 500 астына түшөт, X'тин карама каршысындагысы тайма астына түшүп көбөйтүлүп кетет. Демек, бул жакта карап туруңар. Могу 500'тү мен мынтип башкача жаза алсам болот. 5 көбөйтүлгөн 100 депчи. 5 көбөйтүлгөн 100 деп. Анан бул жактан 6-ны 6 көбөйтүлгөн 100 деп жазып алайын. Анан 100'дү жөн эле кандай десем, 50 көбөйтүлгөн 2. 50'ни 2 көбөйтсөк 100 туурабы? Ал эми 50'ни дагы 5 көбөйтүлгөн 10 деп жазасың болот. Мына 5 көбөйтүлгөн 10 бул 50. Ал эми 50'ни кайра 2 көбөйтсөм 100 болот. Мына могу 100'тү жаздым. Бул 600'дү мынтип жаздым, бул 500'тү мынтип жаздым. Демек, азыр мен могу 100 менен 100'тү кыскартыйм. Мына бул жакта 5 менен 5'ти кыскартыйм. Астында эчтеке жок. 1 бар да эми. Бул санды 1ге бөлсөң кайра ушул сан чыгат. Ошондуктан демек 6'ны 10'го көбөйтөм. Бул жакта 10 калды. Бул жакта 60, 60'ты 2 көбөйтсөм 120. Демек, x, мына бул x 120га барабар экен. 120% болду. Демек, башында 100% болду, кийин 120% болду. Демек, экөөнүн айырмасы эмне болуп атат? Экөөнүн айырмасы деген өзү айтып аткандай 120'нын айырмасы деген 20%. Демек, 20%ке эмне болуптур? Башында 100 болсо, азыр 120 болуп жогорулады. Демек, 20%ке өстү дегенди түшүнүрөт. Кийинки эсепке өтөлели. Демек, бул жакта товардын баасы берилбептир. Бул жакта суроонун максаты канча пайыз товар арзандады же болбосо канча пайыз товар кымбаттады деген суроого жооп беришибиз керек. Башында товар болжол түрдө 100 сом деп алсак, ошол 100 сомду 20%ке жогорулатып дагы кайра ошол жогорулаган бааны кайра 20% ылдый түшүрүп салыптыр, арзандатып салыптыр. Демек, муну кантип чыгарабыз? Демек, башында 100 сомдук товарды 20% жогорулатты. Демек, 100 сомдун 20%-ин 100 сомго кошту деген сөз. Демек, 100'дун 20%-и канча? 100'дун 20%-и 20. Кантип табабыз? Жөн эле макул пропорция алып деле чыгарабыз, башына айланып кетип. 100 башына 100 сом 100% болсун дейли. Анын 20%-и 20%-и канча деген сөз да. Негизи 100 болсо анда 20 эле болот деген сөз да булда. Бул жакчы. X барабар эми экөөнү көбөйтөбүз. 100 көбөйтүлгөн 20 бөлүнгөн мына бул 100гө. 100 менен 100 кыскарат дагы x барабар 20. Демек, баштапкы баасы 100 болсо, ага 20% кошуптур мына. 20%. 20% канча болду? 20, Мына 20'ны кошуптур. 120 болду. 120. Андан кайра 20% кемитиптир. Мына могунун 20% эмес, мына могунун 20% кемитиптир. Демек, кайра биздин максат азыр 120'нын 20%-ин табуу. Демек, 120'нын 20%-ин тапсак, демек 120 x барабар көбөйтүлгөн 20 200 дейин бөлүнгөн 100. 100 деген бул канча? 20 көбөйтүлгөн 5. Демек, 20 менен 20 кыскарат дагы бул 120 деген кандай эле? 60 көбөйтүлгөн 2, 60 көбөйтүлгөн 2 бөлүнгөн 5. Ал эми 60 деген 6, мына 6 көбөйтүлгөн 10, 60 деген 6 көбөйтүлгөн 10. А 10 деген сөз бул деген 5 көбөйтүлгөн 2. Демек, 6'ны 5 көбөйтөбүз, анан 2 көбөйтсөк баары 60 чыгат деген сөз. Демек, 6 көбөйтүлгөн 5 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн андан могу 2 бөлүнгөн 5. 5 менен 5 кыскарат дагы 6'ны 2 көбөйтсөк 12, 12 24. Демек, x барабар канча? 24 экен. Демек, мына азыр 120'нын 20%-и 24 экен. 24'тү алабыз.
барабар 96. Ең башындағы товар қанша процент эле? 100% болчу. 100 деген 100% болсын дейли. 100%. Азыр 96 болуп калды басы. Басы 96 болуп калды. Басы. Биз басы чыгарабыз. Бияк процент эмес, басы. Басы азыр канча процент болду? Демек x. Эми бул жерде деле 96 болот. Пропорция кылып деле чыгарсак болот. Демек x барабар 100 көбөйтүлгөн 96 бөлүнгөн 100 деген чынында 100. Анан 100 менен 100 кыскараттагы 96 болуп калат. X барабар 96%. Демек, ең башында 100% болчу, азыр 96% болду. Эмне болуп кетти? 4%ке азайып кетти, арзандап кетти. Же болбосо, эмне болду? Чыгып түшүп төмөндөп кетти, 100 менен 96-нын айырмасы. 100% минус 96% барабар 4%ке айырмаланды. 4%ке арзандап кетти деген сөз. Кийинки маселе көтөрөлү. Демек, бул маселеде дүкөндө товарлардын тең жарымы 20% арзандатуу менен сатылыптыр. Эгерде арзандатпай сатканда 45 000 сом пайда көрмөк экен. Демек, 20% арзандатып саткандагы акчаны табышыбыз керек экен. Канча сом болотунчу. Демек, маселеде айтып атат, ушул 45 000дин тең жарымы 20% менен кетти дейт. Макул. 45 000ди мондайдан тең экиге бөлүп алалы. Бир жагында 22 500 болот. Bir жагында 22 500 болот, Демек, 22 экөөнү кошсок 45 000 болот. Демек, бул деген арзандатылбай сатканда 45 000 болмок. Бирок, азыр бир жарымы 20% арзандатуу менен кетиптир да. Демек, азыр ушунун 20%-ин табабыз дагы, анан кемитип коебуз ушунда. Демек, башында 22 500 100% болсун дейли. Анын бизге канча пайыз керек? 20% керек. X. Демек, кантип табабыз? Өзүңөр чыгарып көргүлө, анан жолу менен салыштыргыла. X барабар 22 500 көбөйтүлгөн 20 бөлүнгөн 100 деген бул 20 көбөйтүлгөн 5. 20 менен 20 кыскараттагы 22 500'tü 5 бөлсөк 4500 чыгат экен. Демек 20%-и мына могул жер 4500 экен. 4500 экен. Демек 22 500'tü 20% арзандады десе, анда не алабыз? Ушундан 4500'tü кемитип коебуз. Анан андан чыкканын бул жактагы дагы бир бөлүгүнө кошуп коебуз. Демек, жобу 22 500 минус 4500 анан не алабыз? Плюс мына могу дагы бир бөлүгү 22 500 барабар 22 500 минус 4500 18 000 18 000 30 40 500 болуп жобу. Жобу 40 500. Демек 20% арзандатып сатканда 40 500 акчага пайда тапты дегенди түшүндүрөт. Кийинки эсеп көтөрөлү. Демек, бул маселеде Алиман $100 слитрди 15% арзандатуу менен кайра 8% салык төлөм менен сатып алат экен. Демек, арзандатуу деген бул сага арзандатты, сен азыраак акча төлөйсүң, ал эми салык төлөм башка комиссия, сен кымбатыраак төлөп каласың, акчаны алып сен өзүң кошуп каласың. Мына ушуну азыр чыгарышыбыз керек. Демек, башында $100 экен товар, анан кийин анын 15%-ин арзандатышыптыр. Демек, канча $100'дун 15% канча болуп калат? 15%. $100'дун 15% деген бул 15 эле доллар болот. Демек, башында 100 болчу акчасы $100, анын 15%-и $15. Демек, 100'дөн 15 дегенде 85 болду.
эми ушул 85'tin 8% комиссия экен. Демек 85'tin 8%ын табасыз. 85 100% болсо, анын 8% канча? Демек x барабар астында жок үстүндө 85 көбөйтүлгөн 8 деген 4 көбөйтүлгөн 2 деп жазып алам. 100 деген 25 көбөйтүлгөн 4 деп жазып алайын. 4 менен 4 кыскарат дагы 170'ti 185'te 2 bölsem 170 болот. Көбөйтөм бөлөм 25'ке. Барабар 170'ti 25'ke bölsök 6,8 чыгат. Демек 85'tin 8% 6,8 экен. 6,8. Демек башында арзандатуучуна биз кемитип атканбыз, демек биз азыраак акча төлөшүбүз керек. Арзандатуу болуп аткандарчы. Ал эми комиссия болуп атканда тескерисинче эмне болот? Кымбатыраак акча. Биз акча кошуп беришибиз керек болуп калат. Демек плюс 6,8. 8%ын кошуп беришибиз керек. Ошондо баардыгы канча акча төлөп калган болобуз? Мына бул жагын 85,0 деп алсак, кошобуз. Бул жагыбыз 91 болот. Алтыны кошсок 91, анан бул жакта 8 болот. Ошондо 91,8. Жок, баардыгы биригип 91,8 доллар төлөйбүз деген ишинде. Кийин келсек көтөрөлү. Бул маселеде акылай 60 суроолук тесттин 85%ын туура аткарыш керек экен. Анан ал болсо башындагы 50 суроонун 84%ын туура аткарыпты, калган 10 суроонун канча пайызын туура аткарыш керек деген суроого жооп бериш керек да. Өзү негизи 60 суроо экен. 60 суроо экен. Анын 85%ын туура аткарыш керек экен акылай. Демек азыр 60 суроо 100% болсо, анын 85%ын табышыбыз керек экен. X. Пропорция табабыз. X барабар демек 6 көбөйтүлгөн 10 көбөйтүлгөн, мен 60'ты 6 көбөйтүлгөн 10 дедим, көбөйтүлгөн 85 бөлүнгөн 100. Жолсо 10 көбөйтүлгөн 10, Демек 10 менен 10 кетти дагы. Ал эми 85 деген 17 көбөйтүлгөн 5 экен. 17 көбөйтүлгөн 5, демек 10 деген кандай? 5 көбөйтүлгөн 2. 5 менен 5 кыскарат дагы. Ал эми бул 6 деген бул 3 көбөйтүлгөн 2 болчу. 6 да 3 көбөйтүлгөн 2. X менен X кетип, бул жакта жөн 3 калат. Демек азыр 3'тү 17ге көбөйтөбүз, барабар 51. 51 чыгат, Демек жооп 51. Негизи 60 суроонун 51'ин туура жооп бериш керек экен. Акылай мына 51'ди белгилеп коеюн азыр. Ушул 51 суроону туура чыгарыш керек экен. Бирок азырынча акылай деген 50 суроонун 84%ын туура чыгарыптыр. 50 суроонун 84%ын туура чыгарыптыр. Демек 50 суроонун 84% канча барабар? Башында 100% болсун 50 суроо, анын 84% x болсун деп туруп пропорция табабыз. X барабар 100 дегенибиз 10 көбөйтүлгөн 5 көбөйтүлгөн 2 дейин. Так, 5 көбөйтүлгөн 2 10, 10 10 көбөйтсөк 100 болот. Анан 5 көбөйтүлгөн 10 дейм, мына могул 50. Анан бул 84 деп жазып коеюн. Демек 10 менен 10 кыскарат, 5 менен 5 кыскарат дагы. Бул жакта 2 калды, ал эми 84'тү 2 бөлсөк 42. Демек 42'син туура чыгарыптыр азыр. X барабар 42 дейт, 42. Бизде канча суроо калды? Дагы 10 суроо калды. Ошол 10 суроонун канча пайызын туура жооп берсе, мына могул 51 келип чыгат дейт. Демек бизде азыр 10 суроо бар. Мына 10 суроо бар. 10 суроо бул деген 100%. Ошонун канчасын туура жооп берсе, биз 51 ала алабыз. Демек азыр 51'ден 42'ни алып көрөлү. 51'ден 42'ни алсак 9. Демек 10 суроонун 9'ун туура аткарыш керек. Туурабы?
9'un tуура аткарыш керек мына. 42'ye 9 кошуп 51 чыгат. Ошондой 51. 9'un туура аткарыш керек. Демек азыр ушул 9 канча процент? 10'дун канча проценти 9 деген? 10'дун азыр 90%. X барабар 10 9 көбөйтүлгөн 9 менен 100'ді көбөйтсөк 10 көбөйтүлгөн 10'а 100 деген. 10 менен 10 кыскарат. Анан 9'ду 10'га көбөйтөбүз 90 барабар мына X барабар 90. 90%. Демек калган 10 суроонун 90%-ин акылай туура аткарууга тийиш. Эгерде ушул 10 суроонун 90%-ин туура аткарса, анда мына 85%-ин туура аткарган болот. Эгерде кимге маселе түшүнүктүү болсо, анда мен аябай ыраазымын. Кийинки сабагыбыз биздики жаңы тема болот. Ал эми жаңы темада биз деген модулдар эмне, жана алар ортодо кандай болуп келерин биз чыгарганга аракет кылабыз. Кийинки сабакта көрүшкөнчө кош болуңар достор.